Үстүбүздөгү жылдын 27 августунда мынакей ушул номер 1 шаардык төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген наристенин 11.500 сомго сатылып кетишине ушул жерде иштеген дарыгерлердин тийиштиги барбы же жокпу, аны азыр сиздер менен бирге аныктап көрмөкчүбүз. Жүрүңүздөр. Саламатчылык. Башкы дарыгерди уруксат бекен? Башкы дарыгер жок. Биз жана 11.500 сомго урдалган бала боюнча комментарий алайын дедик эле. Ал деген бүгүн деген сымат этпе. Кайнысы казы болгон күйөөсүнүнчү. Ошакта кафеде Куран окутат. Орун басары эч ким жокпу? Басарлар врачтар бар ушул тарапка келишти. Канчадан келет? Куран окутуп бүткөндөн кийин келишет. Бирок уруксат ушул жерде чынбы урдалды деген? Ал кече комментарий бербеди. Главный акушер-гинеколог бербеди. Ал бизден эмес да. Кимден? Төрөт каналынын өзүнөнбү? Бизден эмес ал, биздин роддон эмес ал. Неправда. Кандай чындыгы кандай? Аны билбейбиз биз. Кош бойлууларды төрөй тургандарды кабыл алуу бөлүмүнө келгенибизде бул жердеги дарыгерлердин экөөсү эки башка вариант айтышты. Башкы дарыгердин орун басары дагы, башкы дарыгер дагы бирөөсү саламаттыкты сактоо министрлигине кетти десе, бирөөсү Куран окутканы кетти деди. Бул эки шылтоонун кайсынысы туура азырынча белгисиз. Ар кайсы шылтоону айтып, биздептеп жолго салгысы келген Бишкек шаардык номер 1 төрөт үйүнүн кызматкерлери ошону менен башкы дарыгерге жолуктурушкан жок. Бирок Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын кызматкери Эрнис Осмонбаевдин айтымында Жалал Абад облусунун тургуну 21 жаштагы кыз некесиз боюнда болуп калып, жеке медициналык клиникага барып көрүнүп жүргөн. Ал жердин акушер-гинекологу кыздын толугу убактысы келгенде номер 1 төрөтканага алып барып, менин сиңдим болот деп төрөткөн. Кыз төрөлүп 2 күндөн кийин роддомдон чыгышат. Ошол эле күнү баланы жана акушер-гинеколог деп айтабыз. Ошол аял алган теден бала жок болуп атат. Кыздын энеси 2-3 күн издегенден кийин ушу сентябрь айларынын башында милиция органдарына кайрылып атат. Бул факт боюнча 5-чи башкармалыгы Ички иштер министрлигинин жана Свердлов райондук прокуратурасынын кызматкерлери текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүнүн негизинде топтолгон материалдардын негизинде кылмыш иши козголуп атат. 2 статья менен бул 124 статья адамдарды сатуу, анан 350 статья бул документтерди жасалмалоо жана жасалмаланган документтерди пайдалануу деп. Маалыматка караганда, үстүбүздөгү жылдын 27 августунда жаңы төрөлгөн Ымыркай Элмира аттуу айымга 11.500 сомго сатылып кеткен. Бул кылмышка шектүү катары жеке акушер-гинеколог кармалган. Ушул эле жылдын 16 сентябрь күнү Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту айыпталуучунун баш коргоо чарасын карап, сот тарабынан айыпталуучу айымдын кылган кылмышы оор болгондугуна байланыштуу баш коргоо чарасы камакта кармоо чечими кабыл алынышы керектиги эскертилген. Бирок эртеси Свердлов райондук Ички иштер башкармалыгынын следователи тарабынан камакка байланыштуу эмес санкция чыгарып бергиле деп өтүнгөн. Эмне дегенде ошо үйүндө кичинекей баласы бар экен, андан башка 3 баласы бар экен деп атат. Ошондой санкция берилди. Сот аны карап, ошол үй камагына чыгарып атат. Бирок бул торговля людьми деген оор кылмыш, бирок баласына байланыштуу үй камагына чыгарганга туура келди. Баланы ошо чыккан күнү эле сатып жиберген экен. Анан азырынча бул кыздын жанагы Ымыркайдын энесинин өзүнүн кылган мындай действиялары түшүнүксүз болуп атат. Эмнеге баланы берип, андан кийин кайра издөө жарыялап кайрылып атат. Ымыркай сатуу өлкөбүздө биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да мындай кылмыштар бир нече жолу катталган. Бул материал даярдалып жаткан учурда 11.500 сомго сатылды делип, изделип жаткан Ымыркайды белгисиз адамдар Бишкектеги номер 3 төрөт үйүнө таштап кеткенин бизге ИИМдин басма сөз кызматы бүгүн 19 сентябрда билдиришти. Ал эми окуяга айыпталып кармалган айымдын толук аты жөнү, ал иштеген жеке менчик клиниканын да аты аталбай жатат. Айтор бул окуяда табышмактуу жагдайлар көп.